экинчи суроо. Мына ГРС боюнча, убактылуу айдоочу күбөлүктөр боюнча жоопкерчиликти бирөө тартылабы же кандай болобу? Же баягы мурунку төрайымына бардыгына шылтап кое беребизби? Вообще бир служебный расследование болдубу? Ким жоопкерчиликти алат? Мына жарым жылдан бери биздин айдоочулар убактылуу айдоочу күбөлүк менен жүрүшөт. Казакстанга чыга албайт, Россияга бара албайт. А ким жоопкерчиликтүү? Ушул суроого жооп бербейсизби? Жок, сиз Алмазбек Акшунович, сиз жооп бериңизчи. Менин билишимче, бул маселе боюнча өзүнчө баягы мурдакы жетекчи жөнүндө өзүнчө тергөө иштери жүрүп атат. Анан экинчиси ошол азыркы өзүңүз билесиз, биз азыр айдоочу праваларын бардыгын биз өзүбүздүн мамлекетте баасы аябай арзан кылып уже чыгарылып атат. Жок, ал жакшы, биз колдойбуз, арзан болот, мындай. А бирок ким жоопкерчиликтүү? Ну, кто-то виноват же, кто-то должен понести ответственность, что целое государство, ну мы же государство. Почему мы не можем наладить выпуск этих документов своевременно? Мен ошого таң калып атам. А почему мы фальшивые паспорта вовремя выдаем? Весь мир, весь криминальный мир ходит с нашими паспортами. Бул ГРС-те качан порядок болот? Сөз Тотонов Нурбек Темирбековичте. Рахмат, Айда Камчыбековна. Мен берейин деген суроом тактоо үчүн мына ушул ишти ким башкарат? Камсыздандырууну. Милдеттүү камсыздандырууну жеке жана мамлекеттик камсыздандыруу компаниялар ашырат. Баа тарифи бирдей болобу? Аны ким контролдойт бааларын? Баалар болсо өкмөт тарабынан белгиленет. Азыркы учурда токтом долбоорлору даярдалган. Ошол жерде бүт расчеттордун баары көрсөтүлгөн. Айтайын дегенибиз мындай да, мына 2020-га өкмөт маркировканы киргизип атат. 4 вид товарды маркировка кылгангачы. Силер деле ушуну аракет кылып туруп, ушу автоунааларды да маркировкага киргизип койсоңар, Европадагыдай кылчы. Ар бир автоунаанын терезесинде карточка чапталып турат. Ошол жерде страховка, налог, машинанын коопсуздугу, автоунаанын коопсуздугу боюнча дагы маселелер чечилип калмакта. Буга өтүштүн деле көп кыйынчылыктын кереги жок да экте. Только чечим керек. Өкмөт менен кошулуп эле ошол Европадагы, башка Россияда өтүп атат. Ушулардын практикасын эле алып туруп эле бизге киргизсе, бүт маселе чечилмек да. Ар бир маселени жана доверенность башка деген да маселелер чечилип калмак. Ар бир автоунаанын өзүнүн коду болуп калмак. Ушуга кандай карайсыңар? Рахмат, азыркы учурда биз деле бунун үстүндө ойлонуп турабыз. Азыркы специальный значокторду киргизиш үчүн ушу ОСАГОны жана калган сиз айткан маселелердин баары. Баягы эски механизмди эле кайталап атабыз да, дагы бир жумушчу күчтү түзүп, дагы бир ишкананы түзүп а жердечи. Азыр бүт электронный койтуп атышпайбы? Шуну карап туруп эле өтүп атканга жараша сразу эле өтүп кетсек. Өкмөткө да жеңил, силерге да жеңил. Ар бир машинаны аңдабайсыңар, кагаз жазып бербейсиңар, электронный болот. Ошо менен маселе чечилмек да. Ушуну жөн эле сунуш кылбай ушуну аракет кылсаңар. Рахмат. Көп деле кыйынчылык жок бу жерде. Муну кыла турган компаниялар да даяр да. Ошол автоунаанын ээзине дагы безопасность жана угон деген маселе да чечилмек. Рахмат, Нурбек Темирбекович, аракет кылабыз, эске алабыз. Ошол эле сумма кетет. Жана страховкага берген азыраак баары кошумчасы бар да, ошонун баарын налогу, страховкасы так далее баары чечилип калмакта. Ушуну эске алсаңар. Рахмат, эске алабыз. Анан кандай болду, бир кат түрүндө берип койгула, ушул иштенип беребиз. Болбосо биз балдарды берели ушу менен иштеп аткан, кандай кеңешчи болуп иштей турган. Таап бер. Хорошо, рахмат, эске алабыз. Микрофонду жакыныраак кылып алсаңыз. Сөз Мусабекова Жылдыз Заманбековнада. Саламатсызбы, мыйзам күчүнө кирсечи, бул ар бир жаран сөзсүз түрдө машинасын күч менен да камсыздандырууга милдеттендиреби мамлекет тарабынан? А бирок эгер 2 айдан жаран ал машинасын сатып ийсе, жакпай калып же бир жеринде кемчилдиги болуп, анан башка жаран сатып алса, ал дагы кайрадан камсыздандырууга милдеттендирүү же камсыздандырылган машина деген кандайдыр рычагтары болобу? Рахмат. Жылдыз Заманбековна, бул жерде
страховка жаранга байланышкан. Ар бир жаран, автовладелец, машинасы бары жаран өзүнүн жоопкерчилигин камсыздандырат да. Ал ошо үчүнчү жактарга келтирген зыянын камсыздандырат да. Ошого байланыштуу. Сиз түшүнбөй атасыз. Биз жаран өзүн камсыздандыргандабы же машинасынбы? Жок, жаран өзүнүн жоопкерчилигин камсыздандырып атат. Жаран. Автовладелецтер. Мисалы үчүн азыр камсыздандыруу деп атасыздар да, ошол учурда эле баягы Союз учурундагыдай тех кароо деген таптакыр жоголуп кеткен да. Мисалы ошол камсыздандыруунун жанында сиздер ушул бир механизм киргизип койбойсуздарбы? Машинасын камсыздандырып аткан адам машинасын сөзсүз түрдө тех кароодон өткөрсүн. Себеби бизге арзан, баягы сууга чөгүп кеткен, мотор иштебей калган машиналардын баары ар кай жерден алдырып келип атпайбы? А жарандын баары эле жаңы 19-18 жылы чыккан машиналарды алганга чөнтөгү чак келбейт да. Ушул бир нерсени ойлоп атканда мамлекет көп учурда өзүнүн чөнтөгүн ойлоп, ошол жарандардын коопсуздугуна дайыма мындай тескери көз карашта болуп калып атабыз. Ошон үчүн мына өкмөткө айтайынчы, ошол техникалык кароо деген бир мыйзамды ушуну качан күчүнө киргизесиздер машиналарды? Рахмат, Жылдыз Аманбековна, бул жерде биз милдеттендирбей мындай ыктыярлуу түрдө киргизип атабыз, бирок ошол жерде бир бонустарды карап, бул тех кароодон өткөн машиналардын страховкасынын баасы арзаныраак болот. Анткени страховой компаниялар деле уверенный болот да бул машинеге, ошон үчүн арзаныраак страховканы выписывать. Жок, ошо бизге жарандардан суроо келип түшүп атат да, эгер машинаны биз камсыздандырсак, 2 айдан кийин сатып ийсек, эгер башка жарандын машинасын алсак, ал да камсыздандырылган болсо, биздики да болсо, биз кайра эле барып эле кайра камсыздандырат экенбиз, опять же мамлекеттин чөнтөгүн толтура берет экенбиз деп атат да. Ушул рычагтарды ойлоп таап, элдерге түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп, коомдук талкуулар жүргүзсөңүздөр жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат, эске алабыз. Сөз Масабиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат Айдаканчы, урматтуу депутаттар. Мен могу милдеттик камсыздандыруу жөнүндө жана айтып кеттиңиз, жана төлөмдөр боюнча жеке компаниялар, мамлекеттик компания дедиңиз, туурабы? Баасы бирдей болобу? Баалары өкмөт тарабынан токтом менен аныкталат. Азыркы учурда токтом долбоору даярдалды. Ал баалардын баары, расчеттордун баары ошол жерде көрсөтүлгөн. Бүт машинелерге бирдей, бүт республикада бирдей расчеттор жүргүзүлөт. Госкомпанияларга деле Бирдей болот баасы, туурабы? Жок, баасы машинеге жараша ар кандай болушу мүмкүн, бирок расчеттору бирдей болот. Расчеттор. Анан азыр ошо страховой полисин Казакстанга барганда чегараны өткөндө сөзсүз түрдө берип атпайбы жана страховой полис? Кыргызстанга өткөндө ошондо берилеби? Кыргызстанга өткөндө мына мыйзам долбоору менен 1-январь 20 жылдан баштап иностранный автомобилдер сөзсүз түрдө страховка алууга милдеттүү болот. Ошо страховкадан мамлекетке кандай салыктар төлөнөт? Страховкадан 10% прибыльнан төлөнөт страховой компаниялардан. Ошо эмне үчүн мурун эле алып келип ушундай страховой полистер барбыз биздин Казакстандан келген Кыргызстан жеринде? Кыргызстанга азыркы учурда ошо ОСАГО жок болгондуктан андай талап жок да. Азыр 1-январдан киргизилет. Ошондон баштап Эми сөзсүз түрдө милдеттүү камсыздандыруу болот, туурабы? ооба, милдеттүү камсыздандыруу. Анан жана жоопкерчилиги боюнча ошо страховой полисканы ким ошо жоопкерчиликти аныктайт, ким көзөмөлдөйт? Жоопкерчиликти Кантип көзөмөлдөйсүңөр? Ошо полисти ким текшерүүгө, ким укуктуу? Жоопкерчиликти ошо күнөөлүү тарап аныкталгандан кийин ошо күнөөлүү тараптын страховой компаниясы ошо болгон чыгымдардын баарын төлөп берүүгө милдеттүү болот, ошо полиске жараша. Аны аныкташ үчүн же болбосо заключение, оценщиктердин заключениясы болот, же 20 000 сомго чейин ущерб болсо, ал келишим менен эле эки водитель чечип алса болот. Эмне жерде милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө үчүн жоопкерчилик деп жазып атпайсызбы, 30 беренеде. Анын бүт баарын жазып атасың. Ошону ким көзөмөлдөп, ким алат? Мен мыйзамдын аткарылышын айтып атасыз да сиз. туура. Мыйзамдын аткарылышы азыркы учурда ГАИге жүктөгөн долбоорун иштеп чыкканбыз, ошо ГАИ көзөмөлдөйт деп эметип атабыз. Кайра токтотуп баштайбы автоунааларды? Страховой полисти текшерүү үчүн ооба. Азыркы учурда ошо долбоордо да. Анткени башкача механизмдер менен буну отследить кыйын болуп атат да, карап чыгыш. Жок, силер буну башкача кылышыңар керек. Азыр мына техосмотр боюнча юридический лиц ошолорго болуп атат. Азыр бир ар бир жарандар болгондон кийин эми азыр
жана автоинспекция кайра токтотуп баштаса жанагы ошо жанагы милдеттүү камсыздар болбойт. Анын үчүн жанагы электронный автоунаалар менен жүрүшпөйбү, жанагы подложный номер эмелерди гаилерге патрулдук кылып карап атышпайбы, билип алып атышпайбы? Ошоңо эле база данные киргизиш керек жарандар. Кайсы автоунаалга кирген, кайсы ошо автоунаанын эмеси хозяины болсо, ошолор кылып мында база данные бир эле кылбайсыңар. Анан эми азыр жана автоинспекция ошо милдеттүү камсыз сөзсүз түрдө ошону эми текшерген болбойт да. Ошону башка жагын карап көрүшүңүз керек. Талабек Айтмаматович, рахмат. Бул деле маселе турат азыркы учурда, ошо информационный система иштелип чыгып атат азыр страховой компаниялар тарабынан, ошо бүт камсыздандырылган адамдардын тизмеси болот. Ошол тизмелердин баары ошо МВДга берилип, ГРСка берилип, ушундай взаимодействие иштелип чыккан. Андан кийинки этапта ошо безопасный городко байлаганга уже ал кийинки кадам болот да. Ошон үчүн единый информационный центр кылып түшүңөр керек, борбор кылышыңар керек. Ар бир жанагы толук жанагы сөзсүз түрдө камсызданган бирдей кылып бир база түшүрүңөр керек. Ооба, андай жумуш алып барылып атат. Ошону өкмөт иштеп чыгышыңар керек. Рахмат. Рахмат. Сөз Исмаилова Аида Жекшенбаевнада. Рахмат. Ну вот у меня такой вопрос. Здесь по этому вопросу, то по вопросу страхования, очень много поднимали вопросы наши сами граждане, и они не готовы, многие из них не готовы к дополнительным тратам. И у нас нет, у вас не работает, я уже несколько раз говорила, информационная политика, вы не рассказываете нашим гражданам, насколько это облегчит, вот это страхование, в случае участь и того, обеих сторон, которые попали в ДТП, в случае, вот, допустим, если застрахованы, да, вот эти вот услуги. Вот, и вот по информативности, вот что вы делаете? Потому что сначала надо народу объяснить, чтобы они поняли, а потом уже решали, они готовы к этому или нет. Спасибо за замечание, обязательно мы это учтем. Албетте бүгүнкү күндө биз ушу страховой компаниялар менен кошо биз азыр план түзүп атабыз, дорожный карта. Ошону биздин КТР боюнча, башка каналдар боюнча албетте үчүндү иштерин мындай интенсивдүү жүргүзөбүз. И кошо мамлекет тарабынан дагы ошо страховой компанияларын кошо жүргүзөбүз сөзсүз. Телевидениега чыгабыз, кудай буюрса, радиого чыгабыз, баардык ишти аткарабыз. Рахмат. Потом, вот смотрите, если наш гражданин попадает в ДТП, застрахованный гражданин, да, попадает в ДТП где-то там в России, например, да, как будет вот в этом случае? Полис будет действовать только у нас в республике, то есть это на территории республики действует. А иностранные, на территории иностранных государств пока механизм признания полисов не разработан. Но в настоящее время над этим работа ведется по разработке белой карты, зеленой карты, то есть взаимное признание полисов на территории других стран. У вас нет взаимодействия, взаимодействия с другими системами ОСАГО, с других республик? Аида Жекшенбаевна, я хочу добавить, что так как мы находимся в рамках юридическо-экономического пространства, мы эту гармонизацию всех нормативных актов ведем. Я вот по гармонизации хочу спросить. Да, мы ведем, и обязательно, я думаю, что в ближайшие годы мы будем работать над тем, чтобы страховка действовала на территории юридическо-экономического союза. Спасибо. Суроолор аягына чыкты. Мен мына паспорттар боюнча Айнур Өтөчүн айткан маселени дагы бир жолу козгогум келет. Мамлекеттик каттоо кызматына Алмаз Ахунжанович, сиз дагы тапшырманы алсаңыз, себеби дегенде өткөн жумада ошол паспорттарды көтөргөндөн кийин таанып мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси бизде андай жок деген, андан кийин эле Германиядан чыкты кылмышкерлердин. Анан өкмөттөн бирдиктүү жооп болуш керек да, ар кайсы гезиттен жооп жазбастан актанып, 94-жылы берилген паспорттар деп актанып атат жетекчисичи. Андай эмес, мына ар жактан чыгып атат жасалма паспорттар, кыргыз паспорттары. Анан өкмөт бирдиктүү бир жооп алып келиңиздер. Кандай чара көрүлөт, кандай көзөмөл болот? Ушул боюнчачы. Анда тийиштүү комитеттин
Корутундусун окуу үчүн экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Айдаров Салайдин Абдираевичте сөз. Рахмат. Комитет төмөндөгүдөй корутундуга келет. Автотранспорт каражаттарынын ээлерин жарандык укуктук жоопкерчиликтин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана 3-чү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү.